Кыргызстандыктардын жашоосунда соңку учурда интернет жана телефон байланыштар аркылуу жасалган кибер кылмыштар көп кездеше баштады. Шылуундар ишенчээк жарандардын акчасын алдап алыш үчүн жаңы маалыматтык технологияларды колдонуп жатышат. Азыркы учурда бул телеграм аркылуу кайрылган адамдар көп болуп атат. Анткени деген телеграмда жанагы 10 сом салсаңар 100 сом кылып берем, 100 сом салсаңар 1000 сом кылып берем. Жөнөкөй акча жөн жерден бат эле табылып калбайт. Анткени деген алар 3000 сом ырытат шылуундар, 5000 сом ырытып коет. Сиз 10 000 сом салсаңыз 10 500 сом же 11 000 сом биртке көбүрөөк сизге салып коет да. Бул иштейт турбайбы деп туруп анан көп акчаны салган учурда алар группаны жаап туруп жок болуп кетишет. Ошол жерлерден билбестикке билбестик кылып алданган адамдар көп телеграм каналдар. Эксперттердин пикиринде коргонуу ыкмалары жөнүндө жарандардын маалымдуулугунун төмөн болуусу кибер коопсуздук жаатындагы көйгөйлөрдүн бири. Көпчүлүгү жеке маалыматтарды коргоо үчүн сактануу чараларын билишпейт. Натыйжада алдамчылар үчүн оңой олжо болуп калууда. Мисалы, чоо үчүн адамдарга банк карталардын купуя сандарын айтпаш керек, шектүү шилтемелерге өтүүгө болбойт, тааныш адамдардын атынан чалууларга кылдат маани берүү керек. Адамдар алданып калбаш үчүн бейтааныш адамдар менен өзүнүн данныйларын бербеш керек, жеке маалымдарын ачпош керек, маалыматтарды текшериш керек, маалыматтар туурабы, туура эмеспи, басымга баш ийбеш керек, финансылык операцияларга катышпаш керек. Мен азыр сизге акча салып жибердим эле, ошол акчаны деген бул счетко которуп коюңузчу, ашыбашына ушул билбестик кылып салып алыптырмын деп салышы мүмкүн. Ошол учурда өзүн кармап, бүт далилдеп туруп, анан билген адам менен кеңешип, арыз менен келип кайрылыш керек. Анан башка адамдарды дагы маалымдош керек өзүнүн жакындарына. Мен ушундай туш келип калдым, силер дагы туш келбегиле деп. Буга чейин бир топ кибер кылмышкерлердин тобу кармалган. Алардын айрымдарынан алынган каражаттар жарандарга кайтарылып берилсе, айрымдарына тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Айжамал Олжобай кызы, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.